Азирети Билалдын сүйүүсү. Пайгамбарыбыз бул дүйнөдөн түбөлүктүү ааламга сапар тартып кеткен эле. Пайгамбарыбыздын азанчысы Азирети Билал айрылуунун азабына чыдай албагандыктан ошол күндөн тартып азан айтууга дарманы жетпеди. Пайгамбарга болгон сүйүүсү күн өткөн сайын алоолонуп, сагынычы күчөп, көзүнүн жашы тыйылбады. Мадинада тура албай чыдамы түгөнүп, ал кездеги халифа Азирети Абу Бакырдан уруксат алып, Шамга барып, Азирети Умардын халифалык дооруна чейин ошол жерди байырлап туруп калды. Азирети Умар кошууну менен Шамга келгенде, аларга кошулуп кошуу менен бирге Куддуска жол тартты. Күндөрдүн биринде ал жерде пайгамбарды түшүндө көрдү. Сүйүктүү пайгамбарыбыз ага сүйлөгөнсүп: "Билал, узакка созулган айрылууга кантип чыдадың? Кабырыңды зыярат кылып келбейсиңби?" деп жатыптыр. Байкуш Билалдын жүрөгү сокпой токтоп кала жаздады. Толкунданып, дене боюн кара тер басып ойгонду. Дароо жол камын көрүп, таң атаар менен кынжыйган укурук моюн төөсү минип Мадинага сапар тартты. Жанынан артып көргөн пайгамбардын жаткан кабырына жакындаган сайын кере-кере дем алып, абадан аалам көсөмүнүн жытын энтиге искеп баратты. Кээде төөсүнөн түшө калып, жерде жаткан шагыл таштарды, кумдак топурактарды сылап, көз жашын көлдөттү. Ошентип ээн тала эрме чөлдөрдө арыта жол жүрүп, акыры Мадинага жетти. Анын алдынан чыккандар оболу ага салам беришип, анан айланага жар салып кыйкырышат: "О, мына Билал, Билал Хабаши, мына карагыла, пайгамбардын азанчысы келе жатат. Бул дүйнөгө азанды Билал чалык айткан адам келген эмес." Бирок Азирети Билал эч кимисинин сөзүн укпады. Көзүнө да эч ким көрүнбөдү. Өтө кубаттуу күч өзүнө тарткансып, пайгамбарыбыздын куттуу кабырын көздөй кетип баратты. Ыйык жайга жетип барып, оболу Куран окуду. Артынан көз жашын тыя албай, сүйүктүүсүнүн кабырынын жанында эстен танып жатып калды. Ал эсине келгенде, сүйүктүү неберелери Хасан менен Хусейин анын башын сылап жатышыптыр. Буга жетин албай кубанып, анан бири-бири менен алмак-салмак кучакташып шолоктоо ыйлашты. "Айланайын кулундарым, Аллахтын элчиси таятаңардын дал өзүндө жыттанган жытыңардан айланайын" деп боздоду Билал. Анан Азирети Хасан мындай деди: "Сүйүктүү таятабыз сизди өтө жакшы көрчү эле. Анын урматына сизден бир нерсе суранса кылар белеңиз." Азирети Билал бул сөзгө таң кала: "Бул эмне дегениңер? Мендей кулуңарга эмнени буйрусаңар дароо аткарамын" деп жооп берди. Пайгамбарыбыздын небереси Хасан: "Сиз айткан азанды бир жолу болсо да уккубуз келет. Тилегибиз ушул гана" деди. Таңкы намазга Азирети Билал айлананы жаңырта азан айтты. Пайгамбарыбыздын мечитинде айтылган бул азан анын эң акыркы азаны болуп калган эле.
Билалдын жалындуу жүрөгүнөн муңканып чыккан азан үнүн уккан Мадина калкы бири калбай ордунан турушту. أشهد أن محمدًا رسول الله деген кезде эркек аял, кары жашы, бала бакыра дебей баары калбай көчөлөргө дүркүрөп агылды. Жада калса оору сыркоолор, майыптар да ордунан тура жүгүрүштү. Мечитке карай селдей болуп агылган элдин баары ушунчалык толкунданып алышкан эле. Алар пайгамбарыбыз тирилип келип калдыбы деп ойлошкон эле. Ошол күндөн тартып дүйнө жүзүнө дал ошондогудай азан экинчи айтылган жок. Азирети Билал 641-жылы Шамда каза болду. Аллах андан ыраазы болсун.